Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен Кыргызстандагы акыркы убактардагы кылмыштуулук боюнча кеп коскогум келет да. Мына 50-жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Тоскоолдуксуз элечи. Биздин күч органдарынын бүгүн түштөн кийин чакырып премьер-министр келет экен. 12-чи маселе 18-жылдагы бюджеттин отчету. Ошондо премьер-министр күч органдары баары келет, жарым саат ушу кылмыштуулук боюнча бир жарым саат айтып койбойбу? Талкан жутуп алгансы премьер-министр унчукпайт. Мына Мадина базарындагы бизнесменди алып барып өлтүрүштү. Аэропорттон дагы бир бизнесмен алектенген адамдын сөөгү табылды багажникте. Кечөө жакында стратегиялык мамлекеттик ишкананын жетекчисин сабап кетишти. Кыргыз көмүрдүн. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызову да. Анан эми ошондой болуп атса баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы. Кечөө Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Сайматинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Сайматинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номер менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болуп унчуп отура беришибиз керекпи? Премьер-министр да унчукпайт. Бул чипы да, Дастан Арыспеков. Бул чипы биздин издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө. Же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө унчукпайбызбы? Бул чипы да алып келип териштирели да. Парламентке берген маалымат, урматтуу депутаттар, бул жалпы элге берген маалымат. Ошондуктан бюджеттин жана 18-жылдагы отчеттун караганда ушул боюнча жарым саат маалымат берип койсун. Ал эмне болгон номер? Эмне үчүн аны менен Саймати жүргөн? Эмне үчүн ага эч ким жооп бербейт? Биз эми Сицилия болобузбу? Унчукпай отура берсек, урматтуу депутаттар, эртең ошондой эле болот. А күч органдары